Assalamu алейкум, урматтуу биздин Кыргыз блог каналыбыздын катталуучулары. Бул видеодо мен силерге биздин Кыргыз курама командабыз эмне болгондо, канткенде дүйнө чемпионатына чыга алат экенин айтып берем, түшүндүрүп берем. Ошондуктан видеону сөзсүз түрдө жылдырбай, түрдүрбөй аягына чейин көрсөңөр бардыгын түшүнүп каласыңар. Мен силерге ушинтип чийип көрсөтүп берейин. Азыр деген биздин курама команда дүйнөлүк чемпионатка тандап алуунун экинчи турунда ойноп атат. Бул жакта деген 36 команда бар. 36 команда жалаң Азиядан. 36 команда деген 9 группага бөлүнгөн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ушундай 9 группага бөлүнүшкөн. Ар бир группада 4төн команда бар. 4 команда бири-бири менен 2 жолдон ойын өткөзөт. Үйүндө анан конокто болуп 2ден ойын өткөзгөндө, анан ошол оюндардын бардыгы бүткөндөн кийин баягы очколор чогулат. Очколор чогулганда ушул бир группадан биринчи, экинчи орунду ээлеген 18 команда кийинки турга өтөт. Кийинки 3-чү турга өтөт. 3-чү турга ошондо 36-тын ичинен 18 команда өттү да. 18 команда деген 6дан болуп туруп 3 группага бөлүнүшөт. 3 группага бөлүнөт дагы, ар бир группада 6 команда болот. Ар бир группа ушундай эле окшош кылып бири-бири менен 2ден ойын өткөрөт. Үйүндө анан конокто болуп. Анан ошол оюндардын баары бүткөндөн кийин ошолордун жыйынтыгы менен бул жактан дагы биринчи, экинчи орунду ээлеген 6 команда дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алат. 2026-жылы өтө турган. Анан дагы ушул 18 команда, бул жактан 18 команда чыккандан кийин ушул 18 команда 2027-жылы өтө турган Азия кубогуна автоматтык түрдө багы жолдомо алышат. Эми муну өзүбүздүн курамабыз жактан алып караганда айтып берейин. Азыр деген биздин курама экинчи турда. Бул экинчи турда биз группадан биринчи же экинчи орунду ээлеп туруп өтө турган болсок, кийинки турга, 3-чү турга, анда биз 2027-жылы өтө турган Азия кубогуна уже автоматтык түрдө барабыз, эч кандай тоскоолдуксуз. Анан дагы дүйнөлүк чемпионатка барганга дагы бир кадам калат. Анан ал жакта болсо мындан дагы күчтүү командалар болот. Ошол эле Япония, ошол эле Корея, Азиядагы күчтүү командалар болот. Ошолор менен ойнойбуз. Анан дагы айтып кетчү нерсе, экинчи болуп турган жооптук беттешке биздин курамага Адилжон Абдурахманов, Күлжигит Алыкулов, Эрнист Батырканов, Эрбол Атабаев, Кими Мерк чакырылды. Бул оюнчулар экинчи жооптук беттеште ойношот. Бул деген биздин курамага көбүрөөк шот менен, көбүрөөк эсеп менен жеңишти камсыздаганга, утканга мындай көбүрөөк шанс болот, көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот. Канчалык көбүрөөк гол киргизген болсок, анда биздин дүйнө чемпионатына же болбосо кийинки турга жок дегенде өтүшүбүзгө аябай бир чоң мындай мүмкүнчүлүк болот. Анан дагы ошол оюнду, экинчи жооптук беттешти биздин YouTube каналдан түз эфирден көрсөңөр болот. Ошондуктан кимде-ким биздин каналга каттала элек болгон болсо, азырдан катталып, баягы коңгуроону басып койсоңор, силерге ошол түз эфир башталып атканда, башталганын астында жарым саат калганда билдирүү барат. Ошондуктан кимде-ким каттала элек болсо, сөзсүз түрдө катталып койгула. Анан дагы кимде-ким биздин Telegram каналга катталган эмес болсо, ал жакка дагы катталып койсоңор болот. Неге дегенде, ал жакта деген кыргыз тилинде футбол жаңылыктарын чыгарып турабыз. Бир эле кыргыз футбол жөнүндө эмес, дүйнөлүк футбол жөнүндөгү жаңылыктар кыргыз тилинде чыгып турат. Ошондуктан описаниядагы ссылка менен кирип катталып койсоңор болот. Ушул жерге чейин болчу биздин видеобуз. Аягына чейин көрүп бергениңерге чоң рахмат. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы тургула.